Саламатсыздар урматтуу окуучулар. Силер менен 5-класстын математика курсунда окуп үйрөнүүгө арналган кезектеги темамды үйрөтүүнү баштайм. Анда эмес алгач биздин бүгүнкү сабагыбыздын темасы менен тааныштырайын. Биздин бүгүнкү сабагыбыздын темасы мына силерге экранда көрүп тургандай көптүктөр деген параграфтын бир пунктун үйрөтөм. Башкача айтканда, тамгалар көптүгүнүн көптүкчөсү. Теманы дагы бир жолу кайталап өтөйүн балдар. Тамгалар көптүгүнүн көптүкчөсү. Демек, урматтуу окуучулар, көптүк деген түшүнүк менен биз таанышканбыз буга чейин. Көптүктүн элементтери сандар болушу мүмкүн, предметтер болушу мүмкүн, ошондой эле тамгалар да болушу мүмкүн. Демек, анда биз бүгүнкү сабакта тамгалар көптүгүнүн көптүкчөсү деген, же болбосо тамгалар көптүгүнүн камтылган көптүктөрү тууралуу сүйлөшмөкчүбүз. Алгач мен силерге бир сүрөттү көрсөтүп көрөйүн. Анда эмесе келгиле экранга көңүл буралык. Мынакей, силер экранда жылкыны көрүп турасыңар. Ошондой эле экинчи сүрөт, үчүнчү, төртүнчү, бешинчини көрүп турасыңар. Эми ушулардын аталыштарын жазайын, карагылачы. Жылкы, саат, карта, парта, кайчы. Балдар, силер экранда көрүп турган 5 сүрөттүн ар биринин аталышын жаздым. Ар биринин аталышы бир нече тамгалардан турат экен. Эми ушул жерде бир эки айырманы байкайсыңар. Сөздөргө бир аз көңүл буруп карагылачы, кандай тамгалардан түзүлгөн экен. Демек, силер эгер байкаган болсоңор, айрым сөздөрдө тамгалар кайталанып турат, айрым сөздөрдө тамга кайталанбай турат. Мисал үчүн, жылкы деген сөздө деген тамга 2 жолу кайталанды. Саат деген сөздө дагы а 2 жолу кайталанды. Карта деген сөздө да 2 жолу а кайталанды, парта дегенде да а 2 жолу кайталанды, а кайчы деген сөздө бир да тамга кайталанган жок. Балдар, демек жашоодо сөздөрдү жазганда айрым тамгалары кайталанган сөздөр бар, кайталанбаган сөздөр бар экен. Демек, мен ушул бүгүнкү сабакта ушул 2 учурду карап өтөйүн. Башкача айтканда, мен бүгүнкү сабакта силерге карта жана кайчы деген 2 сөздүн жазылышына көңүлүңөрдү бургум келип жатат. Сөздү түзгөн тамгалардын көптүгүн түзүүдө 2 учурга көңүл буруу керек экендигин айттым. Сөздү түзгөн тамгалар кайталанбайт. Башкача айтканда, сөз ар түрдүү тамгалардан түзүлгөн учур бар. Жана сөздү түзгөн тамгалар кайталанып, башкача айтканда, сөздө бирдей тамгалар кездешкен учур бар. Эскертүү: бир сөздө бир нече тамгалар кайталанып калса, анда аларды бири-биринен айырмалаш үчүн индекстин жардамы менен жазабыз. Балдар, мен азыр силерге ушул 2 учурга мисал келтирейин. Сөздү түзгөн тамгалар кайталанган учуруна, сөздү түзгөн тамгалар кайталанбаган учуруна мисал келтирейин. Мынакей, экранда силер 2 сүрөттү көрүп турасыңар. Биринчиси силер көрүп тургандай кайчы. Карагылачы балдар. Кайчы деген сөздө 5 тамгадан түзүлгөн, бирок бир да тамга кайталанган жок. Демек, сөздү түзгөн тамгалар кайталанбай тургандыгын, башкача айтканда, сөз ар түрдүү тамгалардан түзүлдү. Экинчи сүрөттө карта. Мында тамгалар кайталанды. Сөздү түзгөн тамгалар кайталанып, башкача айтканда, сөздө бирдей тамгалар кездешкен учур. Мен бүгүнкү сабакта, балдар, ушул 2 сөздү мисал катары карап, бүгүнкү теманы түшүндүрөйүн деп турамын. Анда эмесе келгиле, алгач кайчы деген сөзгө көңүл буралык. Мынакей, кайчы деген сөздө 5 тамгадан түзүлгөндүктөн, ушул сөздү түзгөн тамгалардан мен көптүк түзүп алайын. К, А, Ай, Ч, мына кайчы деген сөздө 5 тамгадан түзүлгөн, ошол тамгалардан мен көптүк түздүм. Эми бүгүнкү темабыздын өзөгүн эмне түзөт, балдар? Бүгүнкү сабагыбызда мынакей, эгерде көптүктүн элементтери тамгалар болсо, анда ушул катышкан тамгалардан биз камтылган көптүктөрдү же көптүкчөлөрдү түзөлү. Ал үчүн келгиле сөздөрдү таап көрөлүк. Мисал үчүн, кайчы деген сөздүн тамгалары катышкан бир сөздү жазайын. Ак. Кайчы дегенде К, А деген тамга катышкан, демек ак деген сөздү жазсак болот. Же болбосо чай деген сөздү жазсак болот. Же болбосо ык дегенди жазсак болот. Же болбосо чак дегенди жазсак болот. Кач дегенди жазсак болот. Ач дегенди жазсак болот.
Ay degende жазсак болот. Akı degende жазсак болот. Men gördüңөрбү балдар? Bir neçe sözdөрдү жаздым. Бул сөздөрдү мен кайдан алдым? Кайчы деген сөздө 5 тамга болчу. Бир да тамга кайталанган эмес. Ушул 5 тамгадан түзүлгөн мен көптүк түзүп алдым. Анан ушул көптүктүн элементтеринен мен кайра дагы ушул көптүккө камтылган көптүктөрдү түздүм. Мисалы үчүн экранга кайра көңүл бурулачы. Чай деген сөз 3 тамгадан түзүлдү. Ч, А, ый. Үчөө тең. Кайчы деген сөздүн тамгаларынан түзүлгөн. Ошондуктан бул камтылган көптүктөр болот. Демек, тамгалардан түзүлгөн көптүктүн элементтерин пайдаланып, бир нече камтылган көптүктөрдү түздүк. Эми мен экинчи учурга бир мисал келтирейин. Тамгалар кайталанып калса кандай кылып жазабыз деген. Келгиле, анда эмесе сүрөткө көңүл буралык. Мынакей карта. Карта деген сөз 5 тамгадан түзүлгөн. Бирок А деген тамга 2 жолу кайталангандыктан бирөөнүн ылдыжагына индекс кылып мен 1 дегенди жазып койдум. Байкадыңарбы? Демек, ушул 5 тамгадан түзүлгөн сөздөрдү жазып көрөйүн. Мынакей така, тарак, кар, атак, тар, ак, ат жана так. Мен ушул сөздөрдү таптым. Урматтуу окуучулар, силер мындан башка да сөздөрдү табышыңар мүмкүн. Бирок могул жерден мен мисал үчүн как деген сөздү жаза албайм. Анткени кыдан 2 жолу катышкан жок. Көрдүңөрбү? Демек, сөздү түзгөн тамгалардын айрымдары катышып калса, кайталанып калса, мисал үчүн 2 жолу же 3 жолу кайталанышы мүмкүн. Демек, аларды бири-биринен айырмалаш үчүн индекстин жардамы менен жазып алышыбыз керек. Мынакей балдар, тамгалардан түзүлгөн көптүктүн элементтерин жазганды билдиңер. Ошол элементтерди пайдаланып, башка да сөздөрдү тапканга аракет кылдым. Силер да ушуларды мисал катары пайдаланып көргүлө. Кайрадан жолугушканча коштошоюн, саламатта калгыла.